Чоң арыктан жаңы салынган 2 этаж ушул үй сатылат, плюс чоң подвалы дагы бар экен. Центральный канализация, природный газ, 3 фаза электроэнергиясы бар. Местоположение да жакшы. Мынакей бул жерде Баха көчөсү болуп калат. Туганда жакын жерде мектеп балабакча бар экен. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар тугандар. Сатылуучу үй чоң арыкта жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Южный магистраль жана Баха көчөнүн кесишине өйдө кайда келесиздер. Бул чоң арыктын центральный көчөсү. Келе берсеңиздер, жолдун оң жагында мындай таштан болгон заборду көрөсүздөр. Бул жер Дачный переулок киргениңиздер эле могу экинчи үй. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат тугандар. Мынакей тугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы Дарек чоң арык, Дачный переулок 6-даректе жайгашкан. Сиздер мынакей Баха көчөдөн кирсеңиздер эле катардагы мынакей экинчи участокто ушул үйдү көрө аласыздар. Жалпысынан жеринин аянты тугандар 3-7 сотык, 4 сотукка жакын. Участоктун батыш чегасына могу коштон таш заборун көрдүңүздөрбү? Ошол жерге чейин болуп, мына көчө тараптан забору таштар менен сону болуп кооздолуп жасалыптыр. Бул жакта сүрүлүп ачылып чалган дарбазасы, чыгыш чегасы тети коштон жашыл заборуна чейин болуп, жолдор асфальт, природный газ, центральный канализация, электроэнергиясы 3 фазалуу, суусу ушулардын баары бар экен. Мектеп болсо бир аз эле жүрүп бул жакта резиденциянын жанында жаңы мектеп балакчалар түшкөн. Ал жерге деле балдарыңыздар жөө барып келген аралыкта жакын жерде жайгаштыр. Бул жерде 2 этаж болгон чоң үй, жалпысынан аянты 250 квадрат метр тугандар, плюс подвалы дагы бар экен. Ал жана террасаларына чейин бар. Жана корозунда бул жагын караңыздар. Сону болуп жашыл зоналары менен жасалып, автополив окшойт мага. Мондай өзү сугарган мондай жайлары. Могу жакта навес, түүлөр таштар менен жасалган. Чегаралар ушул жыгач забору менен тугандар. Мынакей үйдү караңыздар. Утепление болгон. Арболит кирпич экен тугандар. Ал арболит кирпич жыгач менен цементтен жасалып, сууга чыдамдуу, мык, шуруптарды полный кармайт экен. Келгенде дагы бизде кирпичтер бар экен, карап көрсөңүздөр болот тугандар. Үйдүн бул батыш тарабынан көрүнүшү, бул жагында ушундай панорамный терезелери. Азыр бул жерден тоо тараптарды көрсөтөт, сонун кооз болуп көрүнөт тугандар. Үйдүн негизги кирүүчү эшиги бул жакта, ушундай тепкичтер менен. Бул жактын негизги кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши тугандар, прихожкасы, отопление, правило отопления, плюс водяной теплый пол. Анан бери карай киресиздер. Бул жакта бир кухнясы тугандар, 6га 4 размери. Биякта экинчи этажга кеткен тепкичтери. И бул жерде общий санузел биринчи этаждыкы. А бул жакта ушундай чоң зал. Мына караңыздар. Бийиктиги өзү эле 4 метр. Бул жактан чоң ушундай панорамный терезе орнотулган. И мынакей бияктан табият, корондогу жашыл зоналар сонун болуп көрүнөт экен тугандар. Террасага да ушул жерден чыгып кете аласыздар. Биринчи этаж менен подвалдын ортосу монолит, экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосу дагы монолит куюлган тугандар. Бул үйдүн экинчи этажы. Бул жерде мынакей ушундай бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Бул жерде бир бөлмө. Түштүк тараптан терезе. Бул жана дагы бир бөлмөсү. Анан бул жерде болсо общий санузел. Бу жакта дагы ушундай бир бөлмөсү. Могу жерден тугандар түштүк тараптан ушундай панорамный терезелер орнотулган. Анан бери карай кирсек, бул жер родительский спальня экен, өзүнүн мындай санузели менен. Ушундай кенен болгон чоң бөлмө. Бул жерден дагы мынакей караңыздар, тоолор, табият сонун болуп көрүнөт тугандар. Анан тугандар могу жакта мондай террасалары бар экен. Чыгыш тарабы террасанын, бул жактан да кухняга кирип чыга аласыздар. И могу жерден дагы ушунча бош жери. Анан бул жерден бир погребке түшүп чыга аласыздар тугандар, могу жерден. И ар жакта өзүнчө подвал бар. Бул башка, тиги подвал башка тугандар. Бул жакта терраса, жана террасадан кухняга да өзүнчө эшик менен кирип чыга аласыздар тугандар. И ушул терраса тараптан да мынакей караңыздар. Бул жактар сонун болуп көрүнөт. Бул жагында болсо подвал. Подвалда мынакей киргенде ушундай бир бөлмөсү. Бул жерде отопление, газовый котел жайгашкан. Бул жагында дагы бир бөлмө. Караңыздар. Бийиктиги 3 метрдей экен тугандар. Бул подвалдын отопление батареялары орнотулган. Бул жагында ушундай навеси, түбүнө очокуна бир нерсе кылсаңыздар деле болчудай көрүнөт тугандар. Документи боюнча керектүү документтер, кызыл китеп бар экен. Баасы болсо бул үйдүн $235 000 сурап атыптыр. Дагы реалдуу клиенттер менен сотулашып сүйлөшөбүз дейт. Эйсин номер 0708 79 02 80 0708 79 02 80, экинчи номер 0706 50 25 02 бул WhatsApp экен тугандар.